Саламатсыздар урматтуу биздин Чалкан медиа каналыбыздын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Оштогу чуулгандуу кылмыш дагы бир шектүү өзгөндөн кармалды. Ош шаарында жасалган оор кылмышка катыштыгы бар деген дагы бир адам кармалды. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы кабарлады. Милиционерлер тарабынан издөөдө жүргөн Ош облусунун 32 жаштагы тургуну Өзгөн районунун аймагынан колго түшүрүлгөн. Кылмыш ишин толук ачуу боюнча иш-чаралар улантылып жатканы кошумчаланды. Буга чейин Ош шаарынын борборунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүн өлтүрүүгө шектелип 2 адам кармалган. Шектүүлөр Р уулу А жана К уулу Э Чүй облусунун аймагындагы чек араны кесип өтүүгө аракет кылган. Учурда дагы 2 адам изделүүдө. Кечээ 2 адамга издөө жарыяланган, бүгүн дагы 2 кошулду. Кечээ социалдык тармактарга топтошкон кишилердин урушуп жаткан видеосу тараган. Анда бирөөнү арматурага окшош буюм менен экинчисинин аягысыз сабап тепкилеп жаткандыгын көрүүгө болот. Бүгүн Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кылмыштын жагдайын тактап, жаңжалда арматура менен сабалган эмес, бычактан жаракат алган экинчи адам каза болгондугун билдирген. Ал эми маркум бул видеого түшпөй калган. Кечээ бул оор кылмышты уюштурууга шектүү катары Дженга кайманаты бар Кадыр Досонов кармалган. Айсулуу Тыныбекова дүйнөлүк спорт жылдыздары Кыргызстанда машыгууда. Ушул күндөрү өлкөбүздө кыргыз спорттун тарыхында биринчи жолу 10дон ашык өлкөнүн Олимпиада, дүйнө, Европа чемпиондору жана жеңүүчүлөрү катышкан кыз-келиндер күрөшү боюнча окуу машыгуу жыйын өтүүдө. Бул тууралуу 2 жолку дүйнө чемпиону, Токиодо өткөн Олимпиада оюндарында күмүш алган Айсулуу Тыныбекова соц тармактагы баракчасына жарыялады. Мен бул иш-чарага абдан кубанычтамын. Меймандарга биздин өлкө жагат деп ойлойм. Келечекте алар Кыргызстанга кайра келишет деген ишеничтемин. Биздин жаш спортчулар окуу машыгуу учурунда чет өлкөдөн келген чемпиондор менен машыгууларды өткөрүп, алардын техникасын өздөштүрүп, жаңы билимге жана тажрыйбага ээ болушууда. Бул Кыргызстанда кыз-келиндер күрөшүн мындан ары өнүктүрүүгө жакшы колдоо болмокчу. Бул окуу машыгуу жыйыны биздин команданын өзүнүн машыгуу залы болгондугу үчүн ишке ашууда. Ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп берген президентке чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем, деди Балбан кыз. Бишкекте Кыргыз-Өзбек бизнес форуму өтүп, ага 2 президент катышат. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев менен Өзбекстандын инвестициялар, өнөр жай жана соода министри Лазиз Кудратов видеоконференция режиминде сүйлөшкөн. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматынан билдиришти. Анда негизги тема катары Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга боло турган иш сапарына даярдык көрүү каралган. Ошондой эле Бишкек шаарында 2 өлкөнүн облус башчыларынын катышуусунда Кыргыз-Өзбек бизнес форумун өткөрүү маселеси талкууланган. Мындан сырткары тараптар Кыргызстанга Өзбекстанда өндүрүлгөн курулуш материалдарын ташуу, Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун ишке ашууну тездетүү сыяктуу соода-экономикалык кызматташуунун актуалдуу маселелери боюнча пикир алышкан. Дайыр Орунбеков президент үй-бүлөлөргө акча таратып жатат деген чындыкка дал келбейт. Социалдык тармактарда президент Садыр Жапаров ар бир үй-бүлөгө 15 000 сомдон таратып жатат деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков билдирди. Мындай маалымат чындыкка дал келбейт. Ишенбеңиздер. Интернет аркылуу президенттин жана анын жакындарынын атын пайдаланып таратылган расмий эмес маалыматтар алдамчылык, деген Орунбеков. СССРдин эл артисти Инна Чурикова 79 жашында каза болду. СССРдин эл артисти Инна Чурикова 79 жашында каза болду. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Ал өз карьерасында 40тан ашуун тасма жана сериалдарга тартылган. Морозко, Тот самый Мюнхгаузен, военно-полевой роман, Васса, Ширли Мирли тасмаларындагы жараткан ролдору элдин эсинде калган. Ассалам алейкум туугандар, Москвадагы мекендештер. Биз экинчи оюнга старт бердик туугандар. Бул 2 матчты сразу айтып кетейин, айтпасам болбойт. Биздин биринчи турда машиналарды уткан адамдарга акчасын бергенбиз. Бул оюнда 3 машинанын тең акчасы берилбейт, алып матч жакылып айдайсыздар туугандар. 2 матч Ланос алдыңкы приздер. Главный призибиз 2 конвертте 50 000 бар туугандар. 2 конверт 50 000, анан 7 телефонубуз бар, 7 iPhone. Мен сиздерге сразу көрсөтөйүн. Бул оюнда туугандар ким көп билет алган, iPhone 13 алат. Ким көп алган, ким көп билет алса iPhone 13 тутасыздар туугандар. Анан бул iPhone 11, будан 6 штук. 6 штук, 6-сыны ким 10дон ашуу билет алгандарга коюп берем. Бирөөңүздөр утуп кетесиздер. Көп алгандар адамдардын арасынан бирөөңүздөр утасыздар. Ошондо бул 6-7 телефондон тышкары
110 конвертте 1000 рубльден призлерибиз бар туугандар. 110 конвертте 1000 рубльден призлерибиз бар. Билеттин баасы ошондой эле 500 рубль болот. Билеттин количествосы 2400 болот туугандар. Экрандагы номерге Сбербанк WhatsApp уланган, акчаны которосуздар, чекти жөнөтөсүздөр, бир күндө билет жазып беребиз туугандар. Анан биз башында айтып кеткенбиз, ар бир оюнчулардын атынан жаш балдарга, жанагы ден соолугу чектелген балдарга жардам беребиз. Салымыңыздар зор болот туугандар. Ойноңуздар, утуңуздар. Азыркы моментте 300 билет сатылды. Баарыңыздарга ийгилик туугандар. Жапаров менен Рахмон телефон аркылуу сүйлөштү, эмне тууралуу кеп болду. 14 январда өзүрө макулдашууга ылайык президент Садыр Жапаров Тажикстандын башчысы Эмомали Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Жапаровдун маалымат кызматы кабарлады. Мамлекет башчылары бири-бирин Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына байланыштуу куттукташкан. Акыркы 30 жылда мамлекеттер достуктун жана жакшы коңшулаштыктын негизинде саясий, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана башка тармактарда мамлекеттер аралык кызматташтыкты өнүктүргөндүгү белгиленди деп айтылат маалымат кызматы тараткан кабарда. Андан сырткары мамлекет лидерлеринин көп тараптуу түзүмдөрдүн платформаларында кызматташуунун, Бириккен Улуттар уюмунун жана башка аймактык уюмдардын алкагында өзара колдоо көрсөтүүнүн позитивдүү тажрыйбасы туурасында да айтылган. Мындан тышкары тараптар Кыргыз-Тажик мамилелеринин мындан аркы өнүгүүсү Борбор Азиядагы тынчтыкты жана туруктуулукту сактоого өбөлгө түзөрүн белгилешкен. Акылбек Жапаров өлкөдөгү Заманбап заводко барып, анын иши менен таанышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарында жайгашкан тазаланган кремний диоксидинин гранулдардын өнүктүргөн заводко барганын өкмөттөн билдиришти. Өкмөт башчысы заводдун иши менен таанышып, өндүрүштүк жайларды жана лабораторияны кыдырып чыккан. Заводдун продукциясы чет өлкөлөргө, анын ичинде Кореяга, Германияга жана Кытайга экспорттолот. Жапаров Кыргыз индустрия ачык акционердик коомуна өндүрүштүк кубаттуулукту жогорулатуу максатында долбоордук каржылоону тапшырды деп айтылат маалыматта. Ишкананын өндүрүш линиясында заманбап станоктор, ошондой эле өздөрү иштеп чыккан уникалдуу жабдуулар орнотулган. Жогорку тазалоодон өткөн кремний диоксидинин порошогу электроника, күн энергетикасы, батареяларды өндүрүү, жарык техникасы жана оптика, фармацевтика, химиялык өнөр жай сыяктуу тармактарда колдонулары айтылган. Майлы сууда элге жылуулук менен таза суу бериле баштады. Майлы сууга Таш көмүр шаарындагы өзгөчө кырдаал министрлигинен кошумча техника жөнөп кетти. Жеринде элге кезек-кезеги менен жылуулук жана таза суу берилүүдө. Бул тууралуу өзгөчө кырдаал министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Майлы суу шаарында саат 5:00 чейин кампага суу толтурулуп, андан кийин Майлы суу заводуна берилип, ишкананын насостору менен номер 1 аутказанга суу жеткирилген. Натыйжада системалар жылытылып, кезек-кезеги менен жашоочуларга жылуулук бериле баштады. Жеринде иш алып баруу үчүн Таш көмүр шаарынан кошумча 1 экскаватор жана 1 трал жөнөп кетти деп жазылат маалыматта. Эске салсак, Жалал Абад облусунун Майлы суу шаарында катуу сууктан улам 12 январда суу кампасындагы түтүктөр тоңуп, андан соң отканаларга суу толук келбей, жылуулук берүү дагы үзгүлтүккө учураган. Мындан улам шаарга өзгөчө кырдаал режими киргизилген. УКМК Базар Коргондун мурдагы мэринен кызматка орноштурабыз деп акча алгандар кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Альфа Телеком ЖААКтын Жалал Абад облусу боюнча аймактык филиалынын директорун жана Базар Коргон районунун акимин кармагандыгын билдирди. Маалыматта кармоо иштери Кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык боюнча катталган материалдын алкагында жүргүзүлгөндүгү айтылат. 2023 жылдын 13 январында Альфа Телеком ЖААКтын Жалал Абад облусу боюнча аймактык филиалынын директору, Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты жана Базар Коргон районунун акими кармалды. Алар ТИА аттуу жаранга Базар Коргон шаарынын мэринин кызматына кайра келтирүүгө көмөк көрсөтүү үчүн ишенимине кирип, андан ары президент Садыр Жапаровго өткөрүп бериш шылтоосу менен $20 000 алышкан. Алар берген убадаларын аткарбай, акчасын кайтарбастан жабырлануучуну коркута башташкан деп жазылат маалыматта. Учурда кармалгандар УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Эсеп палатасы түндүк-түштүк жолун куруудагы мыйзам бузуулар аныкталды.
Эсеп палатасы Транспорт жана коммуникация министрлигиндеги мыйзам бузууларды аныктаганын маалымдады. Мекеменин билдирүүсүнө ылайык түндүк-түштүк альтернативдик жолун куруу долбоорунун 1 жана 2 фазасын ишке ашыргандар каржыны кымырып алышкан. Транспорт жана коммуникация министрлигинин Азия өнүктүрүү банкы жана Ислам өнүктүрүү банкынын долбоорлорун ишке ашырган топтору $52.594 суммасына каржылык мыйзам бузууларга баргандыгы аныкталды деп айтылат маалыматта. Эсеп палатасынын билдирүүсү боюнча Арал Казарман жолун куруудагы подрядчы ишкана China Road and Bridge Corporation иштин баасын жогоруда көрсөтүлгөн суммага көбөйтүп койгон. Аудиттин жүрүшүндө 2 фазаны ишке ашыруу учурунда насиялык каражатты үнөмдөгөн сумма аныкталды. Анын жыйынтыгында эстакада алгыч көпүрөнүү жана 2 галереяны долбоорлорго каралган $530.000 иш кыскартылган. Бул жеңилдетилген насиялык келишимдин шарттарын бузуу болуп саналат, деди палатадан. Эсеп палатасынан Транспорт министрлигине бул боюнча тапшырмалар жана сунуштар жөнөтүлөт. Аудиттин материалдары тиешелүү мамлекеттик органдарга берилери айтылды. Түндүк-түштүк альтернативдик жолун куруу маселеси 2010-жылы көтөрүлгөн. 2014-жылы куруу иштери насиялык каражаттын эсебинен башталган. Аталган жолду куруунун жалпы суммасы $850 миллион түзүп, анын көп бөлүгүн Кытай бөлгөн. Жолду эксплуатацияга берүүнүн мөөнөтү бир нече жолу жылдырылды. Транспорт министрлигинин соңку билдирүүлөрү боюнча ал 2024-жылы толук салынып бүтөт.